Ар бир сөздүн өзүнүн күчү бар да. Анан ошо биз сөздү көбүрөөк ашыкча сүйлөп коет экенбиз да. Эми тамашалап сүйлөй берсең болот. Бирок бирөөнү үмүттөндүргөндө, бирөөнү күттүргөндө, бирөөдөн эптеп эле кутулуш үчүн эртең деп коет экенбиз да. Өзгөчө бул эртең деген сөз азыр көп байкап калдым, эч ким ойлонбой элечи, мындай эптеп эле сенден кутулайын деген ойдо элечи. Эртең бүтүрөбүз. Эртең деп кое берет экен да. Да эртең берем акчаңды. Да эртең аны эртең кылып коем деп элечи. Туугандар, эртең дегенде көп адам эми көп ойлонуп, иш кылып, план койгондор эртең дегенди эртең деп эле түшүнөбүз да. Түшүнөт көбүчү. Анан жөн эле ушу эртең дегенди токтотсок жакшы болмок да. Ойлонбой эле эртең депчи. Болбойт да алай. Эртең деп бирөө бир нерсесин пландайт, бирөө бир жака барбай коет, бирөө бир нерсесине үмүттөнүп коет. Андан көрө эле эртең болбоерун билесиңби? Жөн эле ойлонуп, бүрсүгүн да болбоерун билесиң. Бир конкретный датаны айтып коюш керек да. Анан жакында деп коебуз да. Жакында деген это билбейм, датасы да жок, күнү да жок, эч нерсеси жок, мааниси, маңызы жок эле сөз да. Ошондуктан туугандар көп учурда биз ошол эртең деп биз өзүбүздү калпычы кылып алат экенбиз да. Эртең деп ал айтып берет да, эртең дей берет ал сүйлөй берет деген. Ал ага ишенип болобу дегенге чейин барат экенсиң да. Ошол эле жакындарыңды, досторуңду, туугандарыңды болобу да. Ошондуктан любой нерсени кыла турган ишти сөздүн баркын кетирбей, сөздүн кутун кетирбей, ооздон чыктыбы ошону айтып кылып койсок да. Ошо эртең деген сөздү обоснованно, четко, ясно билип туруп, чын эле бүтүрө аласыңбы ошону эртең? Жөн эле воздух боло турган болсо, бирөөнү үмүттөндүрүп, күттүрбөй эле коюш керек да. Бирөөнүн убактындагы аманаты бар.